Замандаштар, биз берүүбүздү улантабыз, түз эфирдебиз. Мен жалпы теле көрүүчүлөрдү экран алдына жакыныраак келүүгө чакырат элем. Сыйга өзгөчө конок келди. Учурунда актер болуп, бир канча жарандардан жакшы бир пикирлерди угуп, мына ушул кинону көргөндөн кийин менин жашоомо болгон көз карашым өзгөрдү. Мен позитивдүү бир жакка өзгөрүп калдым деп бир топ жарандар чындыгында көз карашын айткан учурлар бар. Демек, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу актер, продюсер ким? Актер, продюсер Салам Нью-Йорк киносунун башкы каарманы, Кош келиңиз киносунун продюсери Бектемир Мамаюсупов бүгүн биздин студиябыздын коттуу коногу болуп турган чагы. Салам алейкум, кош келипсиз. Алейкум салам, рахмат. Мага күнүңүз менен. Маанай жакшыбы? Аябай сонун. Чыгармачыл адамдар өзү негизи көбүрөөк уктайт эле. Саат 11-12 дегенде таң ата электе 12-де турдум деп айтып калат эле. Сиздин уктуңуз кандай болуп атат? Мен чыгармачыл адам болгон үчүн эрте турам. Жакшы. Негизи Ош шаарына куш келипсиз. Бүгүнкү күндө бир жакшы жаңылыктар менен келип турган чагыңыз. Мына ошол алгач эле чыгармачылыгыңыз менен, жаңылыктар менен токтололу. Учурда Ош шаарына кандай жаңылыктар менен келдиңиз, ушул тууралуу айтсаңыз. Азыр ошо Welcome кош келиңиз тасмасын тартканбыз. Ошого 20-майда буюрса Ошто это уже 20-майдан баштап бета-чар болот. 20-майдан баштап элдер кинотеатрга барып, Акбурга барып көрсө болот. Акбура кинотеатрында. Акбура кинотеатрында көрсөт. Ошол кино боюнча азын-аулак маалымат бере кетсеңиз, бул кинодо эмне камтылган, эмне ой берилген, кимдер катышкан, Бул тасманын тартардын башында биз Кыргызстанга эмне кылса, Кыргызстандын экономикасын көтөрүш үчүн кандай бир өзүбүздүн салымыбызды кошсо болот деп ойлонуп жүрүп, туризм боюнча туризмди өнүктүрөлү деп биз мына кышында тарттык. Кышкы Кыргызстанды көрсөттүк биринчи. Биздин лыжа тебе турган тоолорду, Караколду көрсөттүк, Ысык көлдү тарттык, Чүйдө, Бишкекте тарттык. Башкы каарманды ошо орус актер ойноду, Александр Головин келип. Дагы Кыргызстандын белгилүү көп актерлор бар. Тасма жанры комедия, өтө узун эмес, 1 саат, бирок бизде 1 сааттын ичинде актерлор да көп, анын историялары да көп, динамичный да, көп жерден тартканбыз, анан элге кызык болот. Демек, негизги багыт мына ошол туризмди өнүктүрүүгө, биздин ошол табиятыбызды көбүнчө ошол тааныштырган. Биздин жаратылышыбызды, биздин Кыргызстанда эмне болсо бизде бүт кооз, баары жакшы бизде. Дүйнөдө биз биринчи орундан турабыз. Ошону дүйнөгө реклама кылып, туризмди өнүктүрүп, туристтер бизге көбүрөөк келсин деп туруп, ошо тасманы тарттып, буюрса дагы эми жайкы Кыргызстанды көрсөтөбүз, анан да кооз жерлер бар. Демек, жанагы ушул туризм тармагындагы тематика дагы уланып кете бериши мүмкүн сиздин тарткан сөзсүз буюрса. Мамлекет тарабынан азыр ушул туризмди өнүктүрүшүбүз керек, тиги кылгыла, бул кылгыла деп түрдүү тапшырмалар берилип жатпайбы мамлекеттик кызматкерлерге? Алар кандай көз карашта болушту? Акча каражаты кандай болду? Ким каржылады? Ушул боюнча айтсаңыз. Эми алар менен биз таанышпыз, мен да иштешем, бирок ал жактан эч кимден акча сураган жокмун. Бул жерден мен Бишкекте бир курулуш компаниясынын генеральный директор досум бар, ошол жардам берди кичине. Анан жарымынан көбүн өзүм коштум, бул каражатты. Буюрса бул тасмадан кийин көрүп, кызыгып, может өздөрү келип бир пикирлерин, сунуштарын айтып калышы мүмкүн. Сунуштарын айтып калышы мүмкүн. Негизи ушул мен кино продюсерлик жакка бургум келип атат да. Негизи продюсер буга чейин алгачкы жолу болуп атасыз, мен билишим. Ооба, биринчи. Алгачкы жолу болгон кандай экен түшүгү боюнча? Эми буга чейин деле любой бизнес болобу, чакан кичинекей бизнес болобу, окшош да баарын. Иштеш керек, алып барыш керек. Ошого андай иштеп көргөм, опыт бар эле. Кино деле ошого окшош бул деле. Бирок кыйыныраак. Кино жумушу аябай кыйын. Эми биздин максатыбыз баягындай жакшы туризм өнүктүрүш, Кыргызстанды гүлдөтүш, туризмди алып келип Кыргызстандын баарын байытыш, жакшы жашасын деп ошол цель менен иштеген үчүн биз кыйынчылык болду, бирок мындай караган жокпуз. Команда аябай профессионалдар болду. Медербек Жалилов деген режиссерыбыз келди Москвадан. Өзү кыргызстандык, бирок Москвада тарыхый кинолор тартып жүргөн 100 миллион рубль өтө атактуу режиссерлордун бири да. Ошол келип сценарийди, ошол жазды. Командада бүт күчтүүлөр иштеди. Опыт мындай профессионал болгон үчүн жеңил болду. Бектемир мырза, анан кийин ушул туризмди өнүктүрүүгө багытталды деп атпайсызбы, негизги багыт.
бул кино канча тилде тартылды же болбосо канча тилде ошол котормосу бар, анан кийин кантип өнүгүп кетет да ошол кинону көргөндөн кийин, ошол суроо кызык болду. Азырынча бул кинобузда бир орус тилинде болду. Себеби биринчи кыргызстандыктар үчүн тарттык, биринчи эми өзүбүздө көрсүн деп, Кыргызстандан, анан кийин чет өлкөгө чыгарабыз деп. Ошого биз орусча тарттык, себеби кыргыз тилинде эми орусчаны баары түшүнөт. Бирок бизде сөздөр аз. Операция Джентльмен Дач деген эски кинолор бар го, азыр көрүп мындай биздин кыймыл аракеттерди көрүп эле күлө беребиз. Ошого окшош кылдык да, жаңы тамашалар бар буякта. Башкача да, сөзсүз көрүш керек бул тасманы бир сааттын ичинде. Эске салайлы, урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин коногубуз атайын ушул 20 майда ачылышы боло турган кино тасманын билеттерин, чакыруу билеттерин сиздерге ыйгарып кеткен, алып келген. Андыктан анын атайын суроосу дагы бар Бектемир агайдын. Мына ушул суроолорго туура жооп берген теле көрүүчүлөргө мына билеттерди ыйгарабыз. Телефон экранында телефондо иштеп жатат. 0551 37 0077 номерлерин териңиздер керек. Суроону болсо сиз өзүңүз теле көрүүчүлөргө айтып койсоңуз, Курул келбепсиз. Мына ошол белектерди берүүнү дагы бир адилеттүү өткөзсөк, анан кийин Ош Бирим телеканалы эч кимге бербей ошону өздөрү алып калып, өздөрү барат экен деп элдер ойлоп калбасын. Биз беребиз түз эфирде, биздин өзүнүн атайын келген коногубуз өзү уюштуруп, өзү ошол белектерди сиздерге тартууласын деген жакшы ой болуп атат. Сизден кандай суроо бар? Эми суроолор жеңил эле. Биздер Ош Бирим каналын көрүп жүргөн болсоңуздар, бул жактан трейлер көрсөтүп атабыз. Ошол жерде орус актерубуз бар, Александр Головин. Кайсы тасмаларга тартылган? Буга чейин Башка да кандай? Россияда кайсы тасмаларга тартылган? Эл билген, эл көргөн. Караңыздарчы, эң оңой суроо экен. Интернетке кирсе дагы толтура маалыматтар чыгат. Мындан сырткары, эгер кино жаатына кызыккан, кинону көп көргөн адамдар болсо, дароо эле тапсаңыздар болот экен. Эскертип кетели, биз ошо бир суроого тапкан теле көрүүчүгө 2 билет ыйгарабыз. Өзүңүздөр жалгыз барып калбашыңыздар үчүн биз 2 билетти дароо берели деп турган чагыбыз. Андыктан байланышка чыгыңыздар. Эми башын, чыгармачылыктын башына келсек да, сиздин кесибиңиз ушул башка тармакта эмеспи? Анан кино жаатына дагы бир ирет ушул кантип кайрылып калгансыз? Кино азыр биринчи актер болуп, эми продюсер болуп тереңдеп кирип баратасыз. Бул жаатка аралашканга же ушул жакка кызыкканга эмне себеп болду? Ушул тууралуу маалымат берсеңиз. Өзү көп нерсеге кызыгат элем кичинемден бери. Ар тармактасыз. Хобби көп, баарын үйрөнгүм келет. Анан бул тасма киного мен актерлук жумушка Кытайга 11 жыл мурун окуганы баргам, Борбор шаарына, Пекинге. Стипендия жетишпей, баягы Кытайды кыдырып, башка шаарларга барып, ошону кылам деп, анан акча жетишпей, анан жумуш издеп, анан актерлук жумуш таап алгам, массовкага эле тартылыпчы. Ошого 1 жылча иштеп жүргөм да, ал тасмалар Голливудтун тасмасы болгон, Оскар алган тасмалар тартылып калган массовкаларында. Ошондо бир ойлоп койгом да, ар дайым башка каармандарды көрүп, мен деле ушул ойноо көрүп, мен деле монтип ойнай алмакмын, жеңил болсо керек деп койгом да жанында. Андан кийин уже жашоодо өзүм эле Америкага иштеген кеткем. Америкада жүргөндө анан ошо Руслан Акын Салам жер тасмасынын режиссеру жазып калган да, ушундай тасма тартабыз, ошол сценарийди окуп көрбөйсүңбү, кандай экен деп. Анан окуп көрсөм менин жашоомо окшош экен. Анан оңой ойноп берем деп, анан башка каарманда ойноп калыптыр. Анан кирип кеттим да, ошого кызыгып кеттим. Анан актер болуп иштегенден кийин уже цель актер болуп көрдүм, эми өзүм продюсер болуп, өзүм тартып көрөйүн деп эле кызыгып кеттим. Азаматсыз келиңиз, азыр бизде байланышка теле көрүүчүбүз келиптир. Кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Келиңиз, кутматтарыңыз менен. Саламатсыздар, кутматтарыңыздар менен. Жанагы сурооңуздарга жооп берип атсам. Александр Головинди Платина дочкиде аткарган, аны курсантта аткарган. Биринчиси кайсы деди? Платина дедиңизби? Ошо. Платина дочкидечи. Папина дочки. Ролун аткарат го. Платина дочки. Да. Рахмат. Суроо кандай болду? Экинчиси кайсы деди? Экинчиси мен укпай калдым. Экинчисин курсант деди окшойт, а? Ошондой деп айтты. Бирок дагы мен албай айтам. Анда биз кайрадан айтайлы, урматтуу теле көрүүчү, бизге байланышка кайрадан чыкканга биз сизди суранабыз, анткени бизде бир айланыш бир аз тунук болбой калды. Мүмкүн туура жооп берсем, билет сизге ыйгарып калышы ыктымал.
Негизи ушул азыркы айткан Папина дочки и Курсанты деген кинолордо өзү негизи роль жараткан эмес. Аларын мен көргөн эмесмин, чынын айтса, тасмасын. Бирок Александр Головин тартылган ошо тасмалары менен элге таанылган, СНГга таанылган бир 4 тасмасы бар. Ошолордун бирөөсүн айтса. Демек, суроо тагыраак болду замандаштар. Мына ушул актер кайсы кинолору менен дүйнөгө таанылган, кайсы кинолор аркылуу өзүнүн аброюн топтогон. Мына ушул эң мыкты жараткан ролдорун, роль жараткан кинолорду сиздер айтып беришиңиздер керек экен. Ал үчүн биз сиздерге чакыруу белгилерин ыйгарабыз десек дагы байланыш бар экен. Саламатсызбы, куш келипсиз? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен мына суроо жооп берейин дедим эле. Бул Александр Головкиндин мурунку ошо катышып жүргөн кинолору бул «Кадетство», «Ералаш», «Ёлки». Ооба. Демек, аты жөнүңүздү айтып койсоңуз? Умай. Умай, Рахмат. Маечке дайыма Ош Прим телеканалын көрүп жүрүңүз. Байланышка чыкканыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ушул Бектемир мырза алып келген сизге Акбура кинотеатрында 20 май күнү боло турган кош келиңиз Welcome киносуна 2 адамдык чакыруу билетин ыйгарат экенбиз. Андыктан бүгүн иш убактысында келип Ош Прим телеканалынын кеңсесине келип билетиңизди алып келсеңиз болот. Эми бизде болсо дагы 2 чакыруу билети бар. Бир канча убакыттардан кийин келген конокко сиздерге дагы бир суроо бермекчи. Андыктан бизден алыспай туруңуздар. Сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Башка суроосуна туура жооп берсеңиздер мүмкүн, сиздер да барып калышыңыздар мүмкүн. Ал эми азыр мына ушул табият менен таттуу мамиледе болуу, же болбосо биздин ушул туризмди өнүктүрүүгө багытталган кинонун артынан эле бизде дагы жакшы бир материал бар. Мына ушул материалга кезекти берели, андан кийин кайрадан сиздер менен түз эфирде жолугабыз дагы коногубуз менен маегибизди улантабыз. Бизден алыспай туруңуздар. Замандаштар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн бизде конокто актер, продюсер Бектемир Мамаюсупов агайыбыз болуп атат. Агай азыр жөмөндө табият менен таттуу мамиледе болуу тууралуу материал чыкты. Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Сиз табиятка жакынсызбы? Эмне, кайсы жаныбарларды жакшы көрөсүз дегендей? Өзүм мен жаратылышка жакынмын, тоого жакынмын. Өзүм жайлоодо чоңойгом, тоодо чоңойгом. Анан кышында колум бош болсо эле лыжа кетип калам. Лыжадан түшпөйм. Жайында тоодо велосипед терип тоого чыгып кетем. Үйдөн суу ичкенде да булактан алып келем. Ошого тоого эле качып турам. Повод издеп эле. Демек жакшы. Анда эмесе биз экинчи белегибизди берүүнү дагы баштайлы. Экинчи белегибизди утуп алуунун жолу оңой, балким дароо бизге байланышка чыгып утуп алышыңыздар мүмкүн. Анткени сурообуз. Биздин бүгүнкү студиябыздын коногу, белгилүү актер десек болот, продюсерлик менен алектенип жаткан Бектемир Мамаюсупов кайсыл жердин кулуну деген суроо болуп жатат. Мына ошол суроонун так жообун айткан болсом, мына жердин, мындай айланын, мындай жердин кулуну дей турган болсоңуздар, сиздерге дароо билекти ыйгарабыз. Нормал анында биз баштабайсыңбы? Демек, замандаштар, мына ушул чакыруу билетти барып, кинонун ачылышына күбө болууну каалай турган болсоңуздар, экранында телефондор иштеп жатат. 0551 37 0077 деген номерлерди териңиздер. Агай, айтсаңыз, ушул табият деп кеп кылып калбадыкпы? Табият адамды жазалайт дейт да. Табиятка кандай мамиле кылсаң, табият ошондой сага жооп берет дейт. Сиз бул сөзгө кандай карайсыз? Азыр көптөгөн бизде жер титирөөлөр болуп атат, таш көчкүлөр болуп атат. Кече деле мен Бишкектен машина менен келдим, 25 саатта жеттим. Таш түшүп жолдор жабык. Кудай бар. Элдердин азыр кандай көптөгөн жакшы кишилер көбөйүп атат күндөн күнгө, бирок жаман кишилер да көбөйүп атат да. Жаман кишилер эмес, балким алар адашып жүрөт, бирок балким алар билбейт, ошону түшүндүргөн адам жок болуп атат. Анан кыйынчылыктан, акчасы жетишпегендиктен болушу мүмкүн, көп жаман кылгандардын баары. Ошого дагы мен ишенем да. Ошого дагы бир Кудай кичине кандай десем, Эмне кылыш керек? Кудай бериш керекпи же? Наказывает деген. Табият жазалайт. Табият жазалап атат да. Ошого элге может түшүндүрүп атат, предупреждение атат. Ойлагыла, андай иш кылбагыла, жаман жолдо жүрбөгүлө деп.
ошого жакшы иштерди кылыш керек. Эл өзгөрүш керек. Кыргызстанда биз дүйнөдө номер биринчи мамлекет болушубузга бизде бат эле болуп калганга шансыбыз өтө көп да бизде. Швейцариядан коос, дүйнөдө көп кыдырдым, көп жака кызыгып бардым, бирок баарынан эми ар бир жерде кооз жер бар, бирок Кыргызстандын биздин жаратылышы өзгөчө башка да, абасы, суусу бүт башка. Ошого биз өзүбүздүн кичине жашообуздун образын өзгөртүп, жакшы жумуштарды кылып, ыймандуу болуп, баарыбыз жакшы жашасак, андай нерселер болбойт деп ишенем да. Негизи ата энелерибиз айтып коет го, пейлиң оңдо, бардыгын пейлиңе жараша болот. Пейлиңе көрөсүң дегендейчи. Мына ушул нерсенин да чындыгы бар экен демек. Анда эмесе дагы кийинки суроо мына ошол киного кайткым келип атат да. Welcome киносу башкача айтканда кыргызча кош келиңиз киносунун тартууда, сценарийин жазууда, кимдер жазды сценарийин, канча күндө тартылды, ушулар боюнча маалымат берсеңиз. Мен өзүм Салам Нью-Йорк тасмасына тартылгандан кийин эле бир цель куруп койгом, буюрса өзүм бир тасма тартып көрөйүн деп. Анан ар түрдүү варианттар чыкты. Кытай менен иштесем деп чыктым. Чоң бюджеттик дүйнөлүк тасма бир жазганбыз. Аларда болбой жүрүп, кичинеси биринчи менин опытым жок эле, тасма тартып көрө элекмин, элге ишендириш кыйын болду. Бирок цель бар эле, билет элем жакшы болорун. Андан аягында ошо Медербек байке менен таанышып, Москвадан учуп келип тарттык. Декабрда ага чалдым мен, декабрдын аягында 2016-жылы. 2017-жылдын 4-январында учуп келди дагы. Экөөбүз сүйлөшүп туруп эле ошондо айтып бердим. Алда өзүнүкүн кошту, анан бир айдын ичинде эле сценарий жаздык. Ислам Асылбеков деген досум, классташым бар, ошол экөө жазышты. Бир айдын ичинде бүтүрүп, бир айдын ичинде тасманы тартып, бир айдын ичинде монтажын баарын бүтүрүп, уже 3 айдан кийин чыгарып койдук да. Ошо өтө кыска убакытта тарткан үчүн биз чын айтсак кыйналып калдык. Себеби кышында бир айдын ичинде тартыш аябай кыйын. Себеби эрте караң кирет, бат-баттан тартып калыш керек. Тем более биз тасмабыздын жарымынан көп убакытты Караколдо тарттык. Тоодо, күндө тоого чыгабыз, кайра түшөбүз. Шааргадан командабыздан 4-5 кишини өзүн жоготуп, жүрөгү ооруп, тоодон больницаларда чуркап жүрдүм. Кыйын болду да ошо. Бирок биз ойлойбуз, ошого биз жеттик максатыбызга. Тасма жакшы болду. Демек 3 айда тартылган кино. 3 айда бүт нолдон баштап аяк 3 ай кетти баарында. Канча бюджет? Бюджети $126 миң болду. $126 миң болду. Кандай ойлойсуз, бул ушул кинонун кино үчүн жетишерлик эле каражат болдубу, же монда каражат болгондо мунусун өзгөртүп ийирмекмин, же тигиндей болмок деп жетишпестиктер иште бир арман калдыбы? $126 миң короттум десем, көп тааныштар, достор айтат, эмнеге киного ошончо коротосуң, киного да ошончо кетмек бекен депчи. Балким ошондой болушу мүмкүн, бирок биз үчүн $126 миң эми көп акча, а бирок тасма үчүн бул жок акча да. Сапаттуу тасма үчүн, сапаттуу тасма үчүн минимум бир $500 миң башташ керек да, хотя бы. Бирок ага да тартса болот. Азыр тажрыйбалуу эле бир угуп калган кебим бар эле, тажрыйбалуу эле кинорежиссерлор айтышат да. Эгерде ушул эле маселен кинолор чыкты, ушул кинону мага берип, ушул бюджетти мага берсе, мен мындан да сапаттуу кино тартмакмын деген көз караштарын айтышкан. Сиз кандай ойлойсуз? Фильм же болбосо кино сапаттуу болуш үчүн биринчи кезекте каражат ордунда турабы, маанилүүбү, же кинорежиссердун жанагы мастер жанагы профессионалдуулугу, же актерлордун профессионалдуулугунан көз карандыбы кинонун сапаты? Эми режиссер, командада иштеген оператор баары профессионал болгон учурда да тасма тартыш үчүн өтө бир элементарный көчөгө чыгып бир жерде тартыш керек, кафеде тартыш керек, магазинде тартыш керек. Эми айла жок акча керек болот бул жакта. Тасмага тартыш үчүн акча керек болот. Себеби көптөгөн дагы монтажы болот, студияда тартылат, музыка жазылат, эми иштеп турган нерселер көп да. Бул жакта тасма жок, кино тартыш кыйын, бирок бар. Голливуд тасмалар бар, бир $10 миң коротуп, $5 миллион тапкандар бар. Бул идеядан да. Бирок мындай кызык кылып, Кыргызстанда кыдырып, жаратылышты көрсөтүп, мындай кылайын десең, каражат кетет. Ооба. Рахмат. Бизде дагы бир телекөрүүчүбүз келди байланышта. Кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алло. Кандай жашайсыздар? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз?
силерге кабарым ден соолук эч качан оорубагыла деп айтып коеюн дегем. Анан кыргыз элинин бай болсун бар болсун анан ошол эле телевизор көрүп жаткан менин кайненеме анан кичинекей балам Өмүрбек ден соолук каалайм. Экинчиден ошо 21 май энелер күнүндө куттуктап кетет элем. Рахмат. Сурообузга жооп жокпу? Байланыш үзүп калыптыр. Ыраазычылык билгизебиз, замандаштар да бир рет эске салайын. Жакшы келин окшойт э? Жакшы келин экен. Кайненеме. Же бир иш маселеси бүтпөй атат абай. Бир маселеси бүтөр алдында. Адатта келиндер мына ушинтип жакшы, орусча айтканда подход кыла башташат да, кайненем жакшы депчи. Замандаштар, биз суроо бергенбиз. Бүгүнкү биздин коногубуз Бектемир Мамаюсупов агайыбыз. Өлкөнүн кайсы айылында же кайсы облусунда төрөлгөн. Мына ушуну так жооп бере турган болсоңуздар, кинонун ачылышына чакыруу билетине карабыз. Аксакалдар айтып калат го, "Эй, кайсы жердин кулунусуң?" депчи, чырагым деп. Ошондой эле Бектемир мырза кайсы жердин кулуну экенин билгендерге биздин белектерибиз бар. Ал эми алы карай уланталы. Негизи ушул кино жааты башка бүгүнкү күндө өнүгүп атат дейт. Кээ бирлөр сапатсыз кинолор аябагандай көбөйүп кетти дейт. Сиз ошол киного катышып жүргөн актер катары, анан кийин бүгүнкү күндө продюсерлик кызматты аркалап жаткан адам катары буга оюңуз? Эми бизде канча көп тасма чыкса, жакшы тасма чыкса мен сүйүнөм. Бул жерде эч кимдер мага мен аларга конкурент эмес, алар мага конкурент эмес. Кино тасма таккандардын баары эле менин досторум, тааныштарым. Ошого канча көп жакшы тасма чыкса, ал тасманы чет өлкөлөр көрүп атат. Чет өлкө көрсө, Кыргызстанды дүйнөгө таанытып атат. Ошо Кыргызстанды ким дүйнөгө таанытып бир жакшы иштер кылса, мен ошого сүйүнөм да. Анан сапатсыз тартат дегендер бар, андайлар да бар болуп калышы мүмкүн, бирок ошентип үйрөнөт. Бир тартып жанакы бюджет акчасы чыкпай калат, дагы бирдем болуп калат. Анан кийинки тасмасын уже билет, могулча ката кетирепмин, мондай кылайлы деп туруп, наоборот үйрөнгөнгө, эми любой жумуш кылганда башында адашасың, бирдемке кыйналасың, анан опыт келгенден үйрөнөсүң го. Көч бара түзүлөт, ошого мен тескерисинче сүйүнөм аларга. Түзөлгөнгө чейин кээ бир нервий жукаларды ошол орунду кылып койбойбу? Кээ бир ушундай, кээ бир кинолор көрүп атсаң, чындап зээнинге айтты, мынаны такпай болуптур. Бир 2000 сом кетти да ушуну такпай болуптур. Эми аны эл көрөт да. Эл көрүп өзүн айтат. Анан балким ошондон кийин жакшы идеялар менен чыгат. Бирөө келет, айтат, өзүм эле спонсор болуп берейинчи, ушундай кылып айтып тартып Демек тартылып турган жакшы чындыгында бул нерсе албетте тамаша болду. Ар бир нерсе бара-бара түзөлөт, бара-бара үйрөнөт дегенде. Бирок дагы бир сөз бар да, бир кумалак майды, бир карын майды бир кумалак чиретиптир депчи. Азыр айтып атасыз, дүйнөгө чыгарып атабыз, фильмдерди көрсөтүп атабыз, Кыргызстанды таанытып атабыз деп. Ошол эле учурда бир кемчилик эткен кинонун артынан жалпы ушул кыргыз кино индустриясынын аброю түшүп калбайбы? Түшүп да калышы мүмкүн. Ошого эми бирок ар бир мамлекеттин алардын өздөрүндө ошондойлор бар. Кемчиликтери бар. Алардын деле ошондой аткандары бар. Ошого ага көз жүгүрүп коюш керек. Рахмат. Биз азыр жарнамага келип калды кезеги. Жарнамадан кийин кайрадан сиздер менен түз эфирде жолугабыз. Конок менен майыбыз кызуу жерине келип калган чагы, буюрса алга карай дагы улантабыз. Белегибизди дагы беришке аракет кылабыз. Бектемир мырза кайсыл жердин кулуну деген суроону сиздерге бергенбиз. Так жообун билгендерге биз белегиге карабыз. Азыр болсо жарнама, бизден алыстабай туруңуздар. Замандаштар, биз берүүбүздү улантабыз, түз эфирдебиз. Коногубуз актер, продюсер Бектемир Мамаюсупов агайыбыз болуп турат. Байланыш бар. Урматтуу теле көрүүчү, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Куш келипсиз. Саламат. Рахмат. Ошол актер менен таанышкандан аябай куштанмын. Ошол сурооңуздарга жооп берейин деп чалган болчумун. Атыңыз? 18-январда Бишкек шаарында төрөлгөн Бектемир актер. Кайсы жакта чоңойгон? Мен билишимче, ал боюнча мен маалыматым жок экен, бирок мен билишимче ошол берки технолог окугансыз, промышленность, пищевой промышленность область боюнча. Ооба.
Пекин шаарында да окуп келген, көп эмес бирок. Үчүнчү. ооба. Жакшы маалыматтар топтосуз, бирок негизги маалыматты аныктап койсуз. Жок, тура эле сиздерде башында суроо коюп кетпесиңерби? Кайсы жакта төрөлгөн деп. Ооба. Бирок ошол суроого туура жооп берди, туура деп элем. Анда биз бир аз башка тиле көрүүчүлөргө мүмкүнчүлүк бербейлиби? Анткени бишкектикмин же оштукмун деп айтпайбыз да. Кимдир бирөө Бишкекке же Ошко кайсы бир тараптан келген. Биздин кичи мекенибиз бар замандаштар. Азыр монтип эле 18 январда Бишкек шаарында төрөлгөн деген суроого жооп берди. Ошого 2 билетти берели. Тиги жака дагы 2 билет кошолу. Болду. Маселе жок. Караңыздарчы, кандай гана керемет. Жана кыргыз Ошто бизде сөз бар го, базар жок дегенче. Базар жок. Анда урматтуу теле көрүүчү, сизге мына ушул чакыруу билетине карабыз. Бүгүн Ош Берим телеканалынын кеңсесине келсеңиз, аласыз дагы, анан 20 май күнү кино көрүп, эс алып келесиз. Базар жок десеңиз кетчү. Александр Головин Кыргызстанга биринчи жолу келди да, кышында кино тартканга. Анан келип кыргызча үйрөнүп алды. Базар жок деген сөздү көп угуп турду. Буга чейин кыргыздар аралаш, өзбек, ким экенин, тажик билбейт элем дейт. Кыргызстанда жүрүп кеткенден кийин Кыргызстанды ошончо сүйүп кетти да, Кыргызстанга келгиси келип турат азыр. Кечке эле чалып берет, Россияга барып кыргызды көрсө эле, таксиге отурса эле бүт кыргыз экенин баарына отуруп алып, базар жок деп койгон кыргыздар. Базар жок деп койсо кыргыздар таң калат экен. О, деп Бишкек, Каракол деп сүйлөп коет экен. Анан Бектемир мырза, алга карай маегибизди улантсак, ошол кинону тартып атканда, Кош келиңиз киносун тартып атканыңыздарда, жанагы ооруп калгандан сырткары, мына ошондой өкүнүчтүү окуядан сырткары бир жагымдуу, күлкүлүү, бир кызыктуу окуялар катталат го. Ошондой окуялардан эсте каларлык, өмүр бою эстеп, мен ушул тартып аткан ушул болуп кетти эле дегендей. Азыр биз ошо ооруп калгандарды эстеп күлөбүз. Ошондо болгон деп, себеби ята тасман тартып жүрөбүз, анан ой көп, жумуш көп. Анан бирөөсү жыгылып түшөт, аны көтөрүп алып больницага барабыз, дагы нерв болобуз, чочуйбуз, коркобуз, эмне болот экен деп көрсө баары жүрөктөн эмес экен. Переутомление деп коет, ошо кыйналгандан эле чыдабан, высокогорье тоого чыгып түшүп, давлениялар ооруп, ошентип ооруп калаткан экен. Бирок бизде күнүнө бир кызыктуу окуялар болот да. Өтө көп болот да. Ачка калмай, топ калмай. Ошо конкретно бирөөнү эстегенге азыр чынын айтсам унутуп калдым. Бир аз мүмкүнчүлүк берип турайлы, бизде байланыш бар экен. Урматтуу теле көрүүчү, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Алло. Эжеке келиңиз, биз сизди угуп атабыз. Суроо атыңызды тааныштырып, жооп бере берсеңиз болот. Алло. Байланыш үзгөнгө мажбурбуз. Кайрадан чыгыңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер байланышты биз менен сизди байланыштыргандан кийин биздин сөзүбүздү укпай туруп эле өзүңүздү тааныштырып, суроого жооп бере берсеңиз болот. Биз сиздерди угуп атабыз. Демек, алга карай дагы улантабыз. Негизи ушул актерлук чеберчилик деген болот. Анан кийин кээ ошо атайын окуйт, ошол окуу жайда окуп, өзүнүн ошол актерлук чеберчилигин актырат. Кээ негизи окубай туруп деле таланттын негизинде дагы актер болуп кеткендер бар. Негизи ушул экөөнүн айырмасы бар. Мисалы, окуп актер болгондор менен окубай туруп актер болуп. Мисалы, окубай туруп журналист болгон менен окуп туруп журналист болгондун айырмасы бар да. Жок, актерлуктар деле ошондой. 5 жыл окуп, окуусун бүтүрүп, профессионал актерлор, алар жеңил иштешет, бүт билет, ар бир кыймыл аракетин кандай кылыш керек билет. Мага кыйын болот. Тартылганда мен иштеш керек, режиссер кечке айтып турат, мондой кыл, мону туура эмес кылып атасың, мондой кыласың деп. Кичине кыйыныраак болот да, убакыт көбүрөөк кетип калат даярданганга, сөз жаттаганга, импровизация алып кетиш. Тезирээк кирет. Бул жерде мен эми актер болбогондуктан кичине кыйынчылык болот. Ошого окуп анан тартылгандарга жеңил, жакшыраак болот. Аларга талап да көбүрөөк болсо керек. Же болсо режиссер өзү иштеши алабы? Режиссер өзү иштеши алат, бирок антейинсең Александр Головин окуган эмес актерлукка. Азыр деле айтат, окууга тапшырып коеюн десем, мени албай коюшкан дейт. Жарабайсың. Ооба, жок, жарабайсың эмес, себеби бул кичинесинен бери уже элге таанып калды да, Эрлаштан бери. Анан может ошого дейт эмес, и так ты все знаешь деп албай коет эле дейт мени. Бирок Александр Головинге сценарийди көрсөтүп ушундай болот десең, эч кимди
нерв кылбай, эчтеке кылбай, кайра айттырбай, ошондой кылып ойноп берет да өзү профессионал актер. Бирок окуу окуган эмес, таланты бар. Эми баягы Практика, дасыгып калган, мындай эме болуп Анан калган. эми опыт. Бизде байланыш бар. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү? Сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Саламатчылык, келиңиз, атыңызды айтып, сурообузга жооп бере берсеңиз болот. Аттым Кайыргүл, Ош шаарынан чалып жатам. Сурооңуздарга жооп берейин дегем. Жооп бериңиз. Бектемир мырза негизи Бишкек шаарында туулуп өскөн, мекен туулган жери Ош шаарынын Ноокат районунун Кулуну болсо керек. Керекпи же Ноокат районунун Кулунуба? Ноокат районунун Кулуну. Туура. Бишкек шаарында туулуп өскөн да, бишкектик болуп калган. Аялынын аты кимдери сурай берет окшойбуз. Негедир маалыматы көп, Жок, туура эле, Ноокатта Бишкекте төрөлгөм, бирок 2 жашка толуп электе мени чоң энемдин чоң атамдын колуна берип коюшкан. Ноокатта төрөлгөм. Ноокатта чоңойдум. Ноокатта чоңоюп, ошо Жайлоодо, Каракойдо чоңойгом. 1-классты бүткөндөн кийин кайра ата-энеме Бишкекке кайра алып кетишкен ата-энемдер. Демек, маалымат туура экен, Кайыргүл эжебизди. Бизге Бектемир агай дагы убада берди. Демек, сиз дагы бүгүн Ош Перим телеканалынын кеңсесине келсеңиз болот. Мына ушул 26 күнү боло турган кинонун ачылуу аземине сиздерге дагы 2 кишилик чакыруу билетин карабыз. Алып кетесиз, анан сонун эс алып келесиз деген ишеничтебиз. Агайым, айтсаңыз, ушул кино жаатында иштеп жатасыз. Анан негизги максатыбыз Кыргызстанды өнүктүрүшүбүз керек, туристтер тартышыбыз керек деп жатпайсызбы? Кыргызстандын бир топ мамлекеттерге барып окудуңуз, тажрыйба алмаштыңыз дегендей. Башка өлкөлөр менен Кыргызстандын экономикалык абалы кандай деңгээлде, сиздин жарандык көз карашыңыз? Кыргызстанга келип, ыйлагым келип кетет. Азыр деле ойгонуп, жолго чыкканда эле сразу ыйлагым келет. Пешеходко чыкканда эле ылай, бул жака бутумду таптаза кылып эми таза кийим жүргөн жакшы го. Таза кийим чыгайын десең эле бул жактан чаң келет, кир болосуң. Анан тротуарлар менен басайын десең, инвалидтер, майыптар үчүн, же мындай көзү же аксакалдар үчүн, карылар үчүн, же жаш балдар менен коляска сүздөп жүргөндөр үчүн жол жок, эчтеке жок. Анан кийин азыркы кыйынчылык учурда даже Борбор шаарында эл үйүнө тамагын ашына акча табам деп жүрүп, машина айдап жүрүп, ошол эле жолдордон күнүнө түшүп, машинасы бузулуп, ходовкасы бузулуп, тапкан акчасы ошого кетип калды. Ошонун баарын эстеп эми айта берсең көп. Эң биринчи проблема Кыргызстан боюнча канализация, бүт жака канализация кириш керек. Таза болуш керек, туалеттер, душу болуш керек бүт жерде. Элге условия түзүш керек. Ал туризмди өнүктүрүш үчүн биз туризм менен эле байып кетсек болот. Туристти канча көп келсе Кыргызстанга, биз туалетин куруп берсек эле турист көп келе берет. Турист келет, жаратылыштын кооздугуна суктанат, эс алат, анан туалетке киргенде бүт унутуп калат. Ошонун баары уже жок болуп, кайфынын баары жок болуп калат, анан Кыргызстанды жек көрүп кетишет да көбүнчөсү. Ошо Кыргызстан боюнча биринчи очередь канализация кылышы керек. Анан эми кыла турган нерселер көп, жолдор көп. Негизгиси ошо тазалык. Тазалык, анан элди тарбиялаш керек. Машина менен жолдо жүргөндө нарушение кылбаш керек, штрафты көбөйтүш керек, минимум $100 кылып салыш керек. Бирок алып эле көтөрүп салбай эле биринчи элге ошо условияны түзүп бериш керек. Жолду жакшы кылып, парковка баарын коюп, линияларды жакшы чийип, пешеходун коюп, светофорду коюп, камераны коюп, анан бир нарушение кылганда $100 берип турган кылып койсо, ошондо элдин баары коркуп калат да. Ошондо мен $100 бергиси келбей коркуп, анан баары акырдайлап калат. Бишкекте, Ошто билбейм, Ошто жакшыраак. Бишкекте күнүнө адам өлүп атат азыр. Ар бир күнү жаш балдар, студенттер күнүнө өлүп атышат. То есть ага күнөөлүү, менин оюмча ошону кылбаган кишилер ошолор күнөөлүү. Ушул Кыргызстанды өнүктүрүүгө туризм жааты менен өнүгүп кетсек болот дегендей ой айттыңыз да. Негизи ушул биздин саясий системаны да өзгөртүш керек эмеспи деген суроо жаралат.
Биз туризм канча турист келсе да туристтердин көпчүлүгү дагы бир эме арызданган жери силер келген адам деле ушу саап калганына аракет кылат экенсиңер дегендей. Стабилдүүлүк жок. ошону- Милициялардан баштап баардык ушу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө чейин акча сурашат деген көз караштарын айтышат. Сиз кандай Ошого көрөсүз? эми баарыбыз өзгөрүшүбүз керек болуп атат да, баарыбыз. Мен да өзгөрүш керек, сиз да өзгөрүш керек, саясатчылар да өзгөрүш керек, баары президент да өзгөрүш керек, баары өзгөрүш керек дагы. Кыргызстанды өзгөртүш үчүн, Кыргызстанда дүйнөгө тааныш үчүн номер 1 эң жакшы мамлекеттин бактылуу адамдардын эң биринчилер спискке кириш үчүн биз баарыбыз өзгөрүшүбүз керек. Өзгөрүп туруп, ар бирөөбүз өзүбүздөн башташыбыз керек. Эшикке чыгып, мусор ташабай башташыбыз керек. Чоңдорду сыйлашыбыз керек. Көчөдө сөгүнбөшүбүз керек. Калп эле бирдемкелердин баарын лишний раз сүйлөй бербеш керек. Азыр жаш балдар көп сүйлөп атат. Ар бирөөбүз бир Кыргызстандын өнүктүрүш үчүн бирдемке кылышыбыз кетип туруп өзүбүздүн кошумчабызды киргизишибиз керек да. Негизи ушул дагы бир суроо. Чет өлкөлөрдө көп жүрдүңүз, мына чыгармачылык менен дагы окуп дагы көп жүрдүңүз. Анан кийин ошо биздин башка мамлекеттен мактана турган кайсыл жерибиз бар? Мисалы, табиятыбызды эми ал Кудай берген нерсе, анан өзүбүз жеке адамдык жактан Кыргыз катары. Биз дүйнөнүн каягына барбайлы, каягына иштебейли. Мен Америкада жүк көтөргүч болуп көп иштедим да. 1 жылдан көп биз үйлөрдү көчүрүп жүрөбүз. Көп эртеден кечке жүк көтөрүп жүрөт элек. Ар бир күндө жаңы клиенттердин үйүнө, жаңы американецтин үйүнө кирип, алардын ваннасында, туалеттин ичинде эмне барына чейин баарын изилдеп билип чыктык да, ошо жумуш аркылуу. Анан ар бир кыргызстандык четилке барганда мактайт Кыргызды. Биз башкачабыз. Биз чын эле башкачабыз. Бизди өзгөртүп коюш 5 мүнөт. Бизди мактап, баарын эле жакшы болуп атат, жакшы жакка жолдорду жүргүзүп, закондорду күчтүү кылып тарбиялап койсо, бизди бат эле өзгөрүп калабыз биз. Өтө кыйынчылыкта да көп жүрбөйбүз. Америкага четилке барганда кыргыздар ашып кетсе, кыргыздар деп элем, кыргызстандыктар деп сүйлөйт. Себеби кыргызстандыктардан көп да, ар бир нация болушу мүмкүн. Баарыбыз характерибиз бир да, себеби биз тоодо чоңойгон үчүн, Кыргызстанда чоңойгон үчүн духубуз баарыбыз бир. Анан иштеп жүргөндө жарым жыл кыйналышы мүмкүн, бирок жарым жылдан кийин ошол мамлекеттин баарын үйрөнүп, системасын үйрөнүп, элди үйрөнүп, анан бизнесин үйрөнүп, уже жарым жылдан кийин биздикилер бизнесмен болуп кетет да, акчаны табып, уже жакшы өз жашоосун өзгөртүп атат. Кыргызстанда канчасы Россияга барды, каяка барды, Кыргызстанда үйлөрдү куруп берди, бияка ата-энесине машиналарды алып берди, жашоону өзгөртүп атат да, эми жардам берип атат көп Кыргызстанда. Ал жакка кетпегенде эчтеке болбойт эле иштебегенде, эл иштебегенде. Элибиз жакшы наоборот. Дүйнө жүзүндө кыргыз эң номер 1-лер. баалуу Бүт нерсебиз бар. Элибиз биздики акылдуу, элибиз күчтүү. Анан жаратылышыбыз да бар, бүт жагы бар. Ошону бир кичине чогултуп эле ой эле бир алмаштырып коюш, бир жол көргөзө турган. жол көргөзө турганда бир ашып кетсе 2 айдын ичинде өзгөртүп койсо болот Кыргызстанды. Ошого эми ошол эле керек болот. Ошону ойлонуп ыйлагым келет да. А так жашоону өзгөртүп коюш бизде өтө бат. Ошону канча жолу ыйлайсыз күнүнө? Эми ыйлагым келет, бирок ыйлабайм. Рахмат. Ушул сурооңузду улай жана башка суроо пайда болду агай. Маселен, кээ бирлер айтат, чыныгы эле ушу батышты туурап жаштарыбыз бузулуп баратат. Биз кыргызчылыкка кайтышыбыз керек эле, нукура кыргызчылыкка кайтышыбыз керек. О кыргыз деген илгери тигиндей болгон, моундай болгон депчи. А башка бирөө көз караштар биз ошол өнүгүп баратат, ошолордон биз үлгү алайлы дейт да. Анан сиз кандай ойлойсуз? Эки тарапты тең тоодо өскөн жигит катары, ошол жакта билим алган инсан катары кыргыз менен дүйнөлүк өнүгүү бир ушул деңгээлди кантип айкалыштырып болот? Балким мен убактында буга чейин даже кичине 2-3 жыл мурун эле жаман иштерди кылып жүргөм, анча мынча спиртной ичип калышым мүмкүн. Ошондой болуп жүргөм, бирок кийин мен жашоомду өзгөрттүм кичине, ыйман жолуна кирип, өзүмдү эчтеке спиртной токтотком, анан илгери баягы Мисс Кыргызстан, ошондой немелер конкурстор болуп калса барып жюридө отурат элем. Көптөгөн да немелер кылат элем да. Анан ойлонуп туруп, ошо мистер, кыздарыбыз, эркектер жыгылына чыгышат, болушунча туура эмес нерсени көрсөтүшөт. Анан ошондо биз дүйнөгө известный болобуз, көптөгөн жумуштарга жетишебиз деп ойлойт. На самом деле бул тескерисинче жаман жакка алып келет. Себеби Европа жоголуп атат азыр. Европада бүт эле мусулмандар. Дүйнө жүзүндө бүт эле мусулмандар, аякта гейлер, лесбиянкалар көп. Алар, конечно, балалуу болбойт, эч качан көбөйүшпөйт. Улут катары жок болуп барат. Ооба. Биз Европанын жакшы жагын алышыбыз керек. Американын канализациясын, тазалыгын. Америкага барсам мен эчтекеден кыйналбайм, чыгам таза.
даже автобус келет дагы жерге чейин түшөт, инвалид кирет, кыйналбай туруп коляскасы менен. Инвалиддин ордунда эч ким турбайт никада. Ал жерге турса штраф алат да себеби. Бош келет, өзү каалаганда чыгат, келет, бүт условиясы бар, каалаганда адам катары жашайт да баары. Ошол жагын биз ошого окшоштурабыз деп өнүксөк жакшы. А бирок биздики элибиз өзгөрүп атат. Европага окшойлу давай клип тартайлы, элге эл жакшы көрөт, мондо кино тартайлы, кинонун ичинде мондо өбүштүрүп, жаман неме кылып атат. Жаман жак менен кетип калабыз да. Ошондо биз өнүгүп кетебиз деп. На самом деле эл адашып атат. Ошо менен биз наоборот жоголуп атабыз. Кыргызстанда азыр гейлер чыгып атат, көбүнчөсү чыгып атат. Биз азыр мондойбуз, бизге жакшылык неме, бизге тең укуктуулук бергиле деп. Зачем аны айтпай туруп, гей болсо гей бол, бирок эч кимге айтпа, эч кимге билгизбей жүрө бер. Бул жерден билинип калып атат балким, бирөө жардам берип атканы. Чыгып аткандар. Ошого менин оюмча биз ыймандуу болушубуз керек, Кудайга ишенишибиз керек. Баары эле шарият менен жүрүшүбүз керек. Шарият менен жүрдү эле баары сразу мусулманды жаман көрүп калды, азыр террорист, сакалын өстүрүп, там допу кийип, неме кийип. На самом деле мусулман деген биз кыргыз өзүбүздүн салтыбызды калтырышыбыз керек ар дайым. Биз кандай кийинсек, ошондой жүрө бериш керек. Просто жаман жолго барбай, жаман иштерди кылбасак эле ошол эле болду да. Рахмат. Өтө сонун пикириңизди билдирип өттүңүз. Балким ушуну көргөн жаштар отурган болсо, жана ушуну өзүнүн жашоосуна кирете турган болсо, бир жакшы бир өнүгүүгө жол алабыз деген ишеничтебиз. Ал эми бизге бөлүнгөн да убакыт соңуна чыгып калган чагы. Сизге терең ыраазычылык билдирип, акырында бир эркин микрофон берсек, элге кайрылуу болсо же болсо. Биринчиден сиздерге рахмат чакырганыңыздарга, сиздер ушу көрүп атканыңыздарга рахмат, ушу угуп атканыңыздарга рахмат. Анан баарыңыздарга ден соолук каалайм. Кудай өзүбүздү ар түрдүү кырсыктардан сактасын. Жакшылык болсун, ден соолук болсун, оорубайлы, Кыргызстан өзгөрсүн, Кыргызстан эмес, дүйнө өзгөрсүн. Анан баарыңыздарды 20 майда Ак Буурак кинотеатрына биздин Welcome кош келиңиз тасмасына чакырабыз. Аябай кызык, өтө көп убактыңыздарды албайт. 1 сааттык тасма, бирок 1 саат ичинде комедия аркылуу жакшы 6 жаштан баштап, эми жаш балдардан үй бүлө менен келесиздерби, кимдер менен келесиздер, кайсы Кытай болобу, Кытайдан келген американец болобу, баары түшүнө турган тасма бул. Себеби бизде сөздөр аз, мындай кыймылдар менен көрсөтөбүз. Андан кийин ичимдик, баягындай жаман уят немелер эчтеке жок. Семейный жаш балдар көрө турган тасмада, баары көрө турган тасма тарттык бул жерде. Ошого 20 майда баарыңыздарды Ош шаарында Ак Буурак кинотеатрында күтөбүз. Кош келиңиздерге деп. Кош келиңиздерге кош келиңиздер. Баарыңыздарга рахмат. Терең ыраазычылык билдирет сизге дагы. Дайыма ошондой иштериңизге ийгилик болсун. Алдыга эмне максат койсоңуз, ошол максатыңыздын баары ишке ашсын деген тилекти айтабыз. Ошко келсеңиз биринчи Ош Фильм телеканалынын эшигин кагыңыз, буюрса эшигибизди ар дайым ачып, бул жакка алып киргенге даярбыз. Кудай буюрса, кийинки жаңылыктар менен күтүп калабыз ага. Эске салайлы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто кинорежиссер, продюсер, актер, режиссер болот окшойсуз жакын күндөрүчү. Бектемир Мамаюсупов агайыбыз болду. Ал эми алдыда жарнама, андан кийин кайрадан жолугушабыз. Сюжетибиз бар. Кенже алайда китеп майрам болуп өттү. Мына ошол боюнча атайын даярдаган материалыбыз бар. Андан кийин жарнама бар. Жарнамадан кийин биз эфирден жолугабыз жана белектерибизди ойнотобуз.